Азыр бетибизде макияж кылабыз. Күнүмдүк макияж бул. Күндө эртең менен туруп айымдардын баардыгы жасай турган макияжды сиздер менен жолу жасайбыз. Ай. Крем алып. Бул крем Ирсактын креми. Күндүзгү күндөн коркочу. Давай, öyle bir. Көздүн үстүнө сыйпабайбыз кремди болгону бетибизге, чекебизге, бетибизге сыйпайбыз. Крем койдук, базовый. Эми сиздер деле мисалы Ирсак болбосо деле башка күндөн коргоочу кремдерди койсоңуздар болот. Күндүзгү крем. Анан эми бул кремди сиңгиче кое туруш керек. Сиңгиче 10 мүнөт, негизи 10 мүнөт деп айтылат, 10 мүнөт кое туруш керек. А 10 мүнөттүн ичинде биз кашыбызды кое беребиз. Матка менен, ал деген каштыкы темно-коричневый цветте меники. Калуучулар кара менен боюшат, калуучулар коричневый цвет менен бойот. Бирок мага более естественный көрүнө турган бул ошол эменики. Анастасия деп помадка и темно-коричневый цветте. Вот, деп көрсөтүп коеюн. Да. Кашты боёйбуз. Мен негизи кашымды чийип алчумун карандаш менен. Карандашым бүгүнүп калыптыр. Помадка менен деле чийип алабыз азыр. Так, кашты чийгенге чейин биринчи кашты чийгенге чейин негизи мен өзүмдүн баягы боенгон эмемди көрсөтөйүн деп атам сиздерге. Хайлайтерди коюп алсак да туура болот. Анткени же болбосо буну кашты боегондон кийин деле койсок болот. Кимге кандай болсо ошондой, кандай ыңгайлуу болсо ошондой койсо болот. Азыр мен болсо кашымдын айланасына кое берейин. Кашымды и мурдумдун үстү мындай кылып коебуз. Муну өтө көп кыйбайбыз. Көзүмдүн асты жана кашымдын жекелери. Так. Тияктагы асты үстүнө коебуз. Эми могу жерге коюп коебуз. Так. Эми хайлайтерди коюп коебуз. Эми сиңирейин. Каштын айланасын ушундай кылып хайлайтер менен кое алдык. Эми мурдубузду. Эми кисточкамды көрсөтүп коеюн. Бул деген арзан эле. Кашты боегон. Жунхайдан алгам. Ушундай кисточка менен бое берем кашымды. Помадкага салып, жугузуп алабыз дагы. Эми кашты боеп баштайбыз. Bismillahirrahmanirrahim.
Gel bir yakta otur. Uşu. Kaşımı koyunca. Hep boyadık. Кырчыны боёдук. Эми кол менен эле бул жагын алып коебуз. Бул жагы өтө кою боёлду да. Мындай кылып эле жогорунукустой алып коебуз. Мына кашым боёлду. Көрдүңүздөр э? Эми машина. Так, эми мындай тен менен, кадимки эле тен, ошонун агы менен каштын текесин мындай кылып коебуз. Так, мына кач жугузуп койдук да. Бул жагын дагы. Мындай кылып. Так, растушевкалаш керек. Көбүнчө щеткага караганда кол менен жакшы болот да. Мындай кылып боеп алабыз. Негизи карандаш менен чегенде мындай жакшы болот. Көздүн үстүн дагы азыр тен боегонго даярдай берейин. Эми тен коебуз, тамакка коебуз. Крем. Аты жок менен койсок эле жакшы болот. Анткени биздин салаларыбызда улуу заттар чыгып турат экен да. А ушул аты жокту эң аз чыгат деп айтышат. Ошондуктан крем койгондо, бетибизге же тамака койгондо көбүнчө ушул аты жокты колдонгонубуз туура болот экен. Так, таналканы коюптук. Таналканы дагы могу көздүн айланасына өтө жакын эмес, мончалык алыстыкта койсок болот, ушундан ылдый жагын. Үстүндө болсо, жанагы хайлайтер сыпагыбыз. Анан жери бар, мисалы көздүн могул жерлерине чейин коет дагы. Бул жерде күлгөндө бырышып калат да, көздүн асты. Анан таналка койгондо эки эсе бырышып көрүнөт да. Ошон үчүн таналканы көбүнчө могу көздүн билгенде ошол бырыштын жеткизбей койсоң жакшы көрүнөт. Таналканы коюптук. Эми тен коебуз. Жок, эме коелу. Туш коелу, кирпикке. Кирпикке туш. Туш деле обычный эле бул эмеден алгам, маскара деп. Маскараныкы жакшы го? Жуусаң дагы шалам түшүп калат. Жабышпайт да безиң көзүңө. Вот, кирпикти бир туш менен сыпайбыз.
Азыраак чек. Так. Ужасно тип калды. Азыр бул хачканы алабыз дагы. Тазалап коебуз аны. Азыраак болду. Ай көп жебе. Шпак колуна. Так, көзүн астын азыр. Хачкамен көзүн астын була алсак, хачкамен тазалаш керек. Кол менен эмес. Башка нерсе менен эмес. Мындай алып коебуз тигизин. Таза кылып койдук. Азыр тең коебуз. Тебе. Тибечи. Балам сен талаш эчке. Косметиканы. Көзүн үстүн дагы бир аз ак тем менен сыпап коебуз. Үстүнө эми калаган өңдөгү тем коебуз. Мен азыр темно-коричневый коеюн деп атам. Мына могу цветти. Көчүрүш цвет жакшы көрөм мен. Ушуну көп коеюн да. Карап туруңуздар, кол менен коюп атам. Кисточканы көп колдонбойм. Чыкпайт бияка. Машинаңы алып келчи, бар машинаңы. Кана машинаң? Где машина? Там? Машинаңы алып келчи, бар. Кана машинаң? Кана машинаңы алып келчи. Так. Да, коюп атабыз. Шундай койдук. Анан эми так, румяна коебуз. Румяна. Бул кулакты көздөй, кулактын болуучун көздөй. Шундай көздөй туура болот. Кээ бирөө андай коюп алышат. Өтө көп да койгон туура эмес болуп калат. Бетин баары эле румяна болуп жаман көрүнүп калат. Көзүн кол менен ушу колдонуп баарын кол менен кылчу. Кисточкага үйрөнүп албай туруп, үйрөнүп койгон дагы жакшы. Азыр кашты бесира формасын карап коелу, ошол менен бүттү. Күнүмдүк макияж бул. Машинаны карачы, балам, машинаны кара. Машинаны карачы. Чыкпай койчу бияка. Бүттү, күнүмдүк макияжыбызды. Ооз болсо, оозду мен негизи үйдө жүргөндө жоксу. Жакын арага чыкканда оозду боебойм деле. Помада менен анан мондай эме бар. Гигиенический помада бар, вазелин сыяктуу. Бүттү, ошону менен макияж жасалып бүткөндөн кийинки көрүнүш.